Менин суроом төмөндөгүчө. Жубайынын 5 айлык боюнда бар. Ошол учурда күйөөсү ажырашам деп жатат. Ал эми аялы ага макул болгон жок. Ошол учурда күйөөсү аял менен ажыраша алабы? Түшүнүктүү. Бул жерде ажырашууга тоскоолдуктар бар. Себеби дегенде жолдошу мындай учурда жубайынын боюнда бар болсо, же болбосо ошол баласы төрөлүп 1 жашка толгонго чейин ажырашуу жөнүндө доо кое албайт. Себеби дегенде бул бала төрөлүп, ошол никени ажыратып койсо, атасынын демек баягы туулгандыгы жөнүндө куәлүк алганда атасынын фамилиясын ала албай калат. Демек алимент төлөөдөн мындай качканга мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан 1 жашка толгонго чейин дагы күйөөсү аялы менен ажырашууга доо коюуга укуксуз. Демек андай доону сот негизсиз деп таап туруп кайра кайтарат. Эгерде тараптар макул боло турган болсо, эки тарап макул боло турган болсо, анда сиз, демек аялы демилгечи болуп доо койсо, экөө мындай бири-бирине ажырашууга эч кандай доосу жок боло турган болсо, анда сот алардын демек ажырашуу тартибин териштирбей туруп, демек никени бузушу мүмкүн. Ал эми ошол эле бала 1 жашка толуп, андан кийин үзгөнгө, демек жолдошу доо койгонго укугу бар болот. Ал учурда аялы, демек ажырашуудан баш тарткан учурда дагы сот ошол бир тараптын ою менен, бир тараптын талабы менен, демек күйөөсүнүн талабы менен никени үзгөнгө укуктуу болот. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 18-берене никени бузуу жөнүндө талап койгон күйөөсүнүн укугун чектөө. Аялы кош бойлуу кезинде же ортодогу баласы төрөлгөндөн кийин 1 жыл ичинде аялынын макулдугусуз күйөөсү ажырашуу жөнүндө иш козгоого укугу жок. 23-берене никени бузууга жубайлардын биринин макулдугу болбогон учурда сот тартибинде никени бузуу. Эгерде жубайлардын мындан ары чогуу жашоо жана үй-бүлөнү сактап калуу мүмкүн эместиги сот тарабынан аныкталса, никени бузуу сот тартибинде жүргүзүлөт. Жубайлардын бири никени бузууга макул болбосо, никени бузуу жөнүндө иш каралган учурда сот жубайларды жараштыруунун чараларын көрүүгө, жубайлардын жарашуусу үчүн 3 айдын аралыгында мөөнөт дайындап, ишти кароону кийинкиге калтырууга укуктуу. Эгерде жубайларды жараштыруу боюнча чаралар натыйжасы бербесе жана жубайлар никени бузууга талап коюп туруп алса, никени бузуу жүргүзүлөт.